Assalamu алейкум. Кадырман элим, амансыздарбы? Кайрадан биз Ош Уна Жапалак базарында турган чагыбыз. Сиздерге базардын киребешиндеги эле оң жак тарабында мына ушундай красавчик болгон кичинекей тайган тракторлор менен тааныштырууну туура көрдүм. Эгерде ким ушундай тракторлорду издеп жүргөн болсо, биздин Ош Жапалак Уна базарынын оң жак тарабындагы тракторлордан карап тапсаңыздар болот. Же болбосо азыр телефон номерлерин көргөзөм. Ошол жакка чалып байланышасыздар. Бир сыйра тартып көргөзүп берейин сиздерге. Арт жагында бир шайманы бар экен. Кесек майдалагычы. Кошумча шаймандар бар бака, жок бака? Башка шаймандар жок, ушунчалык. Кошумча шаймандарын дагы кошуп алсаңыздар болот, эгерде өзүңүздөр алып сатып алсаңыздар болот. Бирок бир эле шайман бар экен бул тракторда. Чыгарылган жылы 2015, көлөмү объем 15 экен. 15 аттын күчү. 15 аттын күчү бар экен мына. Механика сөзсүз түрдө. Баасы 370 миң сом дейт. Телефон номерлери жазылып турат. Варианттары дагы бар экен. Жеңил машинага, грузовойго болобу, каалаган машинага аралаштырам дейт. Эгерде жаккан болсо ушул трактор. Өзүңүздөрдүн сата турган тракторларыңыз же болбосо жеңил унааңыздар, грузовоюңуздар болсо алмаштырып берсеңиздер болот. Не жумуш кылып атты ака бул? Иштетилбеди. Үйдө эле турдубу? Качан келди эле ака бул? 1,5 ай болду. 1,5 ай. Каяктан алып келдиңиз ака? Япондуку. Япондуку? Япониянын трактору мына. 1,5 ай болуптур Кыргызстанга келгенине. Болуш баасы канча болот ака? Болушу 370 деп койдум, түшүп берем. Болушу 370 миң деп айтыптыр, бирок түшүп берет экен. Варианттары дагы бар экен, карап көрсөңүздөр болот. Азыр жүргүзүп бересизби ака, бир көрөлү? Азыр жүргүзөм дейт, мына көрөлү. О, мынакей. Көрдүңүздөр. Атайын көтөргүчү менен кошуп бар экен. Боло берет. Кесек майдалагычтын азыр приборун иштетүүнүн жолун көрөбүз. Жакшы эле иштейт бекен кандай. Мынакей урматтуу көрөрмандар. Жакшы иштейт экен. Урматтуу трактордун сүйүүчүлөрү, 15 аттын күчүнө барабар болгон трактор мына биздин Ош шаарыбызда турат. Болду, түшүп көрөсүз. Азыр эрте жаз. Бардык дыйкандар ишке түшкөн маалы. Ушундай тракторду алып алыңыздар, урматтуу көрөрмандар. Бөлөккө кетпесин, жатка кетпесин. Тезинен жогорудагы номерлерге байланышыңыздар, варианттары да каралыптыр. Телефон номерлерине чалыңыздар, же болбосо макчалай сразу которсоңуздар, же болбосо сүйлөшсөңүздөр 370 миң деп эле туруп албастыр. Байланышып көрөсүздөр. Арзандатып бересе түшүп. Урматтуу көрөрмандар, биз болсо кийинки тракторго өтө бермекчибиз. Бул трактордун ээси табылып калат деген ишеничтебиз. Урматтуу көрөрмандар, сиздер үчүн дагы бир трактор 4 цилиндрлүү. Беларустун трактору. Сиздердин көз жоңуңуздарды алып жатса керек. Артынан бир сыйра тартып көргөзөйүн. Мынакей. 4 баллон тең тартат. Караңыздар сиз бийиктигине. Беларустун ушул трактору биздин Кыргызстанда кызматта жүрөт.
чыгарылган жылы менен тааныштырып кетсем, 2010 жылы чыгарылыптыр. Баасы 1 миллион 900 миң дейт, 22 миң доллар дейт. Мына телефон номерлерин жазып койдур бул жака. 0779 53 92 07 же болбосо 0222 86 00 00 номерине байланышасыздар. Урматтуу көрөрмандар, бул 120 аттын күчүнө барабар. Документтери дагы жайында экен да. Урматтуу көрөрмандар, бул сөз түрдө документи даяр, мына бардыгы жасалган жакшына. Номерин тартып көргөзгөн. Кээ бирлери номерин тартпай эле кой. Тигил бул деп айтат эмеспи? Булага мына номеринен бери тарт. Аларман накта ишенич менен ишенип, көрүп, сүйүп алсын дейт. Тракторду да минген адам мине тургандай кылып. Паспорту ичкердеби? Тарттым мындака. Мына ичинен дагы бир жакшы тартып көргөзөйүн. Içi бардыгы жайында мына. Отургучтары бул жакта. Албетте, тыйкан болуп иштеген бул. Ишти катырып, ал жумушту, бул жумушту калтырбастан бардыгын тыгыз жайгарып келе жаткан десек болот мына. Сиздерге газ, тормоз бар жоң көргөзүп коюлун берсер ана. Ичин жакшылап тартып көргөзбөйт белең деген агалар бүт барыңыздарында көрсөңүздөр болот. Азыр сатуучу агамдан сурап көрөлү. Бул эмне жумуш кылып, кайерсиздерде жүрдү экен? Ака, бул эмне жумуш кылып жүрдү? Жок, сиз тартпайм, жок, айтып койсоңуз, эмне жумуш кылды? Кайсы жерде иштеттиңиз? Өзүңүз иштеттиңизби? Кайсы шаймандар кошумча бар ака? Курук өзү элеби? Жер айда күнү сыганда үйгө качып кирип кетпейт. Ишти кылат, а? Кыргызстанга качан алып келдиңиз ака муну? Же колдон алдыңызбы? 1 жыл. Белорусиядан келген, а? Россиядан келгенине мына 1 жыл толуптур. 1 жыл кайсы жерде кызмат өтөдү ака бул? Кара Сууда. Кыргызстандагы эң чоң район болгон Кара Сууда кызмат өтөп, ошол жердин тирелигин өткөрүптүр. Урматтуу көрөрмандар, агалар, абалар, эгерде кимге ушул трактор жаккан болсо, телефон номерлерин айтып кеттим жогоруда, байланышасыздар, аласыздар. Өзүңүздөрдүн жеке чарбаңыздарга же болбосо элдин, айылдын ишин катырсаңыздар болот.